Менин атым Замир. Мен 38 жаштамын. Мен өзүм Шу областына караштуу Сокулук районунун Кара Сакал деген айылда жарык дүйнөгө келгем, куруучулардын үй бүлөсүндө. Кичинекей кезимде ушу менин атам менен энем иш тармагына байланыштуу, ушу көчүп конуп иштеп жүргөнүнө байланыштуу ушу мени кичинекей кезимде таятам менен тайэнемдин колуна ушу тарбиялаганга беришкен. Мен ошо кенедей кезимде айтат, таятам менен тайэнем ал кишилердин көзү өтүп кетти, мараматтуулук болуп кетти. Күндүз тамтың басканда күндүз басып жүрө берчисиң, бирок күүгүң киргенде эле кай жерде жарык чыкса ошол жарыкты тиктеп карап калчысың дейт. Бирок кел деп мындай баланы чакырат го. Ошондо чакырганда баса албай коркуп мындай ошондой болуп калчу экен да. Анан ал кара кишилер муну түшүнбөйт. Баланын көзүнө көрүнчү көрүнүп атабы же эмне болуп атат деп билбейт. Анан кийин ошо менен күндүз кадимки балдардай болуп ойноп жүрө берем. Кечкисин келгенде ошондой жарык тиктеп, чырактын жарыгын же болбосо бир лампочканын жарыгын, кайсы жерде жарык чыкса көрсө бул ушундай пигментная дегенерация сетчатки деп коет экен бул диагнозду. Бул ушул оору ушундай күүгүң киргенден баштап адам ошо көрүүсүн жоготот экен да. Анан кийин барып өзүм баягы китеп сүйүүчү болгонго жараша ошо көп китеп окуганга көзүм талып, тамгалар жылып кетип, учуп кетип, ушинтип көзүм жашылданып калчу. Анан буга көңүл бурчу эмеспиз. Анан кийин караколдо ошо офтальмологдорго алып барганда ал жерден ошо менин көзүм ушундай чыгып, анан ал жерден ошол күндөн баштап мен ошо инвалид детство деп коет, ошо бала кезден бери майып деп, анан ошо көз боюнча ошо майып болуп калгам да ошондон. Анан күндүз кадимки башка адамдардай жүргөм. Мен мындай атайын мектептер болот го, интернаттар специализированный. Мен андай мектептерди окуган жокмун. Мен кадимки массовый школаны окуп бүткөм өзүм. Номер 66 орто мектепте аяктагам. Ал жерде мугалимдер мага түшүнүү менен мамиле кылган. Алдыңкы партада отургам. Бирок мен мага окулисттер ар кандай очкилерди жазып көрүшкөн. Бирок алар мага тилекке каршы жардам берген жок. Анткени менин диагнозум өтө татаал экен. Кийин барып баягы пигментный дегенерацияга аз келгенсип ошо дагы отслойкада кошулган да. Анан ошондон мен көрүүмдү тез жогото баштагам. Адегенде ошо мындай чоң карандуу нерселерди көрүп жүрчүмүн. Мисалы автобуска өзүм түшүп кетип, бул номерун көрүп ушундай болуп жүрчүмүн. Бирок баары бир деле баягы көз жаздым болгон адамдык ушундай экен да. Чалынып кетип, арыкка түшүп кетип, ушинтип бирок ошону моюнга албай, баягы кабыл албай ошондон жүрө бергем. Анан кийин бул өтө мага мындай бир катуу жыгылып жаракаттар алып келген магачы. Ден соолугума залал болгон. Анан ошондон баштап мен калып калган ошо көрүүмдү сактап калайын деп анан ошол таяк көтөрүп ушинтип анан кийин ошо күнүмдүк турмушумда да ушинтип таякты алдыга сунуп ошол өзүнүн сырлары бар мунун, ошо кандай жолду тандап басыш керек, канткенде эмне болот, ошентип анан басып жашап келатабыз, Кудайга шүгүр. Бизде айтат го, сокурдун тилегени эки көз деп. Мен үчүн бакыт бул баягы эң эле нерсе, бул мен үчүн эле эмес болуш керек. Баардык эле адамзатка бул эң кымбат ден соолук да. Ошол адамдын дени сак болсо, ошол оорубаса ал адам, анан ал адамдын ошо мисалы мен азыр өзүмдү эме айтсам баягы бул жасалма сыяктуу болуп калбасын, Эрнис агай, анткени менин өзүмдүн иштеген ишим бар, Кудайга шүгүр. Үй бүлөм бар. Эркек эмне керек ошол да, жумуш, үй бүлөң, анан болгону ушу ден соолугуман эле ошо мүмкүнчүлүгүм чектелген да, ошо көзүм көрбөйт. Эми бул дагы бир Кудайдын жазганы да, ошондуктан мен мындай пентечилик ушундай экен да, баягы бир сөз бар го, баягы кедей байга, бай Кудайга жетем дегендей. Эми колунда турган алтындын баркы жок дейт, эми кээ бирөө билбейт. Качан гана адам өзү ушундай ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелип, Кудай ошо берген ниметин деп коебуз го, ошону берген белегин алып койгондо ошондо адам ошондо мен чындап эле мурда абдан жакшы экенмин да. Мисалы мен өзүм эле мурун айтайын. Мындан мен 10 жыл мурун мисалы үчүн таяксыз эле жакшынакай басып жүрчүмүн. Бирок ошондо деле мен мындай ойлоп калчумун, эми көзүм жаздым, башкалардай боло албайм, мен машина айдай албайм, же болбосо ат мине албайм, өз алдымча мындай ээн бир басып кете албайм, бир жерлерге жете албайм дечүмүн. Бирок
ойлоп көрсөм ошондо деле мен бул жарыкчылыкты ушул абаламанда жакшыраак көрчү экенмин. Ошондуктан адамдын ошо бакыты ушул ден соолук, бул жанагындай болор болбос нерселерге, материалдык же болбосо бир ушундай нерселерге баягы кылган адамдарга айтар элем, бунун баары бир убактылуу эле сыноо, бул жашоо, бул өзү биз конокпуз да, ошондуктан андай нерселер мен үчүн маанилүү эмес да. Тилегеже, кандайсыз? Токтон чай барбы? Чоңунан өрүп коесузбу бирди мага? Карасынан, Мынакей 50 сом берип атам сизге. Балалар ошону жакшы көрөбү? Балам ошо эмеге барат да, футболго, машыгууга барат да. Анан ошондо ойноп атканда, суусаганда ошодон дайыма берем да, ушул чайды жакшы көрөм. Дайыма такай алып. Берди окшойт, алыңыз. Бул жактан. Мынакей, рахмат тилегеже. Өзүбүз кичине мындай чыгармачылыкка толук алектенип мындай кирип кетпесек да, кичине адабиятты сүйөбүз, поэзияны сүйөбүз, ырды. Анан көптөгөн акындарыбыздын ырларын угабыз. Анан эми аларга жетпесек дагы, алардай боло албасак да, өзүбүздүн ички дүйнөбүздү оргуштап чыккан, ошол боркулдап кайнап тарткан сезимдерибиз бар да. Анан ошолорду мен ошо баягы кагаз бетине түшүрөм да. Анткени мен ошол ырларым менен өзүм баягы жан дүйнөмдү, жан сыгылып атканда ошону жооткотуп да кое алам да. Ошолордун арасынан сизге бир ыр окуп берейин. Караңгылап көрбөй калдым карайлап, калган күндү жашап келем абайлап. Тагдырымдын жазганына таарынбайм, шүгүр кылам Кудайлап. Башта мен да башкалардай көрчүмүн, айды күндү ата энемдин нур жүзүн. Бала чактын балдай таттуу кездерин аттиң арман, көрсөм гана бир үзүм. Көрүү деген кандай гана зор бакыт, көрбөсөм да жашап келем шортатып. Эгер болсо ден соолуктун базары, алар элем бар дүйнөмдү бүт сатып. Мен ушул көзүмдүн ушундай болгон абалына карабастан, мен Кудайга миң мертебе ыраазымын агай. Анткени Кудай Таала бир нерсени алып койгону менен экинчи нерсени абдан мындай кандай десем бир күчөтүп коет экен да. Анан азыр бул дүйнөдө, бул ааламда, бул жашоодо биздин ушул материалдашып кеткен заманда адамдын көзү сокур эмес, көөдөнү сокур болгон жаман экен, көкүрөк сокур болгон жаман экен. Ошондуктан мен ойлойм, менин көкүрөгүм көрөт депчи. Ошон үчүн мындай бир 4 сап ыр жазып, өзүмдү такай ушул ыр менен да жооткотом. Ыраазымын жаратканга миң мертебе, ырыс дөөлөт бакты таалай бергенине. Эки көздүн жарык нурун алса да, экеселеп көрүү берди көөдөнүмө. Эми бул өзүмө позитив ыр болот. Бизде дайыма эле позитив боло бербейт да, кээде жан сыгылуу болот. Ар кандай ойлоом, көз баягы көрүүнү жоготуп атканда, адам болгондон кийин абдан мындай жан сыгылат да, адам жан дүйнөсү сыгылып, жүрөк сыгылат. Анан ошондой учурда бир ушундай 2 куплет ыр жараткам да өзүмөчү. Ушу көзүмдү жогото баштаган учурда жаралган ырым да бул. Жабыркады жан дүйнөмдүн очогу, жалп өчкөндөй бүт кыялдар ойдогу. Кээде өзүмдү салыштырам дербишке, күн түн дебей тентип жүргөн жолдогу. Бараткан сыйт өчүп менин чырагым, бүлбүл жанат араң гана үлбүрөп. Кайда кетти бактылуулук ыргагым, же өттүбү поезд самал дүрүлдөп. Элге кайрылат элем да, бизде ушул көзү азиздерге түшүнүү менен мамиле мындай туура жүрбөйт. Анткени баары эле ушуну айткысы келет, мага окшогон ушу көзү азиз бир туугандарчы. Бирок алардын баары эле баягы көңүлдөрүн ооруткусу келбейт, айткан эмнем бул чечилип калбайт дейт да. Бирок ошондо дагы баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкере калат дейт го. Мисалы мен көп учурда мен деле адам болгондо базар аралайм, барам, ушундай басып баратканда бирөөлөрдү кокусу ошо жөөлөп кетсем же бутун тебелеп алсам, балким коомдук транспортто болобу, элдер сенин көзүң көрбөйбү деп мага орой, копол мамиле кылышат да. Анан мен ошондо айтам, ооба көзүм көрбөйт, кечирип коюңуз десем, эмнеге сенин көзүң ачык болуп турат? Эмнеге сенин көзүң жакшынакай болуп эле турбайбы?
сен көрөт турбайсыңбы деп кээде өзүм базарларды аралап мындай ошо жанагындай проходторду жанагы аралап өтүп көнгөн жеримде басып баратканда бул калп эле көрмөксөн болот окшойт, азыр ушундайлар толуп кетти, ушундай жалганчылар, митайымдар көбөйдү дегенде артыман өкүнүчтүү ушундай шыбыр сөздөрдү да угуп калам. Кээде маршруткага киргенде баягы айтат да майыпка орун бошотуп бергиле деп анан баягы шофер айтканда ошо элдер туруп бергенде артымдан ошо тилекке каршы ушу биздин өзүбүздүн эле кыргыздар, бул мисалы орус улутундагы же башка улуттун өкүлдөрү уступите место инвалиду же орун бергиле деп түшүнүү менен мамиле кылса, кыргыздар орун бергенден кийин карасаң ай жапжаш эле экен, көрбөйт экен деп ушундай айтышып жолбосо, ай мунун көзү ачылып эле турат бакырайып, бул көрөт деп ушундай өкүнүчтүү да өтө. Анан биздин элдин түшүнүгүндө көзү көрбөгөн адам сөзсүз көзү чалыр болуп калыш керек, же көзү оюлуп калыш керек, же анын көзү кыйшык, же ак басып кеткен, чел басып кеткен, айтор билбейм ушундай да. Анан негизи элибиздин аң сезими, маданияты өтө артта. Мисалы менин көзүмдүн көрбөгөнү бул менин ошо жанагы жолдо басып келаткан таягымдан эле адамдар туюш керек. Бул көзү көрбөй келатат деп. Мен таякты эмне үчүн көтөрөм? Мага анткени келатканда ошо мисалы жыйын тыгын болгон жерлерде жол ачылат, билинет. Анткени мен элдер мага жардамга келет. Сизди жолдон өткөрүп коеюнбу байеке? Сиз адашып калдыңызбы, таппай атасызбы деп бул ушуга дагы болот. Анан ал эми мага белги да, мен үчүн белги да, бирок ушуну биздин эл караңгыда түшүнбөйт. Мен ошо негизи көзүм баягы башка көз азиз адамдардай болуп, мындай көз айнек тагынып, ага байланыштуу элдер менин ушу көзүм ачык, бакыракай болуп турса эле, ошо бул көрөт деген ойлор бар да. Бир көргөн адам мени мисалы көз азиз адамды ойлобойт эч качан. Анан мен тамашалай берем, ай менин көзүмдүн көрбөгөнү менен көрүнүшү жакшы өзү депчи. Анан биз мына мынтип басып, мисалы азыр мага жол көрүнбөйт, бирок мен бул жерде көп басканы көнгөм. Анан бирок ар бир өзү баскан боюнча сыры бар да. Мисалы мына бул тротуар болгондуктан мына бул жер кара жер болгонго мен муну чет менен басам. Башкаларга тоскоол болбоюн деп мына ушундай акырындан жылып басабыз. Бирок негизи азыр ар кандай фонддордо ошо айылдан келген, электерден келгендерди үйрөтүп атат курстарда. Бирок мен эч кандай курска барбай эле өзүм мындай менин курсум жашоо да, турмуш. Өзүм эле мындай чалынып, басып, адегенде ушундай болуп, кулап кетип атып анан кийин анан өзүм баягы мындай үйрөнүп кеткем да басканды. Мына бул жер тротуар бүттү, мына бул жерге солго деген белги, мен билип атам жакта мына. Бул жака келем. Азыр өзүм үйүмдү көздөй дагы мына бул жерде машина өтсө дагы мен тынчшаймын да, бул жерге келип бир саамга мынтип туруп тынчшап, анан эгер машина жок болсо мына мындай баскычтан басып кетем, анткени коркпойм. Мына бул жерде үйдүн ичинде дайыма бул жерде мына көрдүңүзбү бордюр бар. Анан мен мунун чети менен мындай басып келип, мына сыйпалана көрдүңүзбү, жак жол бар. Анан мен ошо менен жака келип, бул менин жолум да. Gel babam. Мен сага султан чай алып келдим, мынакей. Бул жерде отуруптур. Алейкум салам. Чай жакшы көрөт турбайбы? Ооба, 4-класста окуйт. Футболго барат, футболду сүйөт өзү. Негизи биз үчүн бул жан дүйнөнүн руханий байлыгына толтуруш үчүн биз үчүн ушу аудио китептерди угуу өтө ыңгайлуу да. Анткени көз көрбөгөн адам көз жүгүртүп китеп окуй албаган соң ушу аудио угат да. Анан эми азыр технология өнүгүп кетти, баары эле мына ушул аудио китептерге көңүл буруп калды да. Бул кары картаңдарга да, баягы кары картаңса адамдардын көзү куштугу кете баштайт да. Алар көз жүгүртө албайт, алар да укса болот. Анан баары эле шашылыш болуп калбадыбы азыр? Каалаган жерине баратканда, алыс сапарга баратканда болобу же бир өзүнө бир бош ыңгайлуу убакыт таба калганда ушу аудио китепти уккан жакшы да. Мен өзүм негизи жумуштан келгенден кийин же кайсы бир учур бош убактым боло калса, ушу жан дилим менен ушу аудио китепти сүйүп угам да. Азыр мен силерге мына бул жерде бир китепти угуп көрөлү, мынакей. Касымалы Жантөшев. Каныбек. Китепти окуп аудиолоштурган Эрнест Кыязов. Кичинекей кул. Кулун жал болсо мингеним,
Кулун том болсо кийгеним, куурасам акыл табышар, кумар көз болсо сүйгөнүм деп, кызыл чырай нур жүздүү, кырдааш мурун, кара каш, кара көз кичинекей жаш Каныбек таягына сүйөнүп бийик асканын башында атасы сансыздан үйрөнгөн ырын ырдап турат. Мезгил түш кыйшайган, аба ысык, күн ачык. Асканын алдындагы кичинекей булактан суу ичишип, койлор булактын эки жагында жайбаракат оттоп жүрүшөт. Мен өзүм Кыз мамлекеттик медициналык ошол академияны бүткөм, Иса Окунбаев атындагычы, ошонун алдындагы мед училищаны. Ал жерде ошо сестринское дело и массаж деген бөлүм болгон. Бул көзү азиздердин жана ошо көзү начар көргөндөрдүн атайын ушул факультет болгон да. Ошол факультетти ийгиликтүү аяктап, анан 6-шаардык ооруканада укалович болуп, массажист болуп ушул күнгө чейин эмгектенип келем. Тетик жере бурчта турган эмне ошол? Бул бурчта турган, азыр мен силерге көрсөтөм. Бул бурчта турган мен өзүм атайын баягы ар бир массажист үчүн бул баягы мындай да, орусча айтканда автолюбитель үчүн баягы Lexus дегендей бул мен үчүн бул ушул куршетка да. Бул мен үчүн ар бир массажистка бул өзүндө сөз сүйүндө куршеткасы болот. Мен ушул куршеткамды атайын ушу алып келип алгам, анан жумуштан сырткары кээде мага ушу менин жакшы тааныш, саналаш, билиштерим массаж жасап бер дегенде ушу үйгө келип, анан муну бул жерге мына мындайынан алып келип жыгып, орнотуп, анан кийин ушул жерден үйдөн дагы кээде ушу кардарлар болуп калса аларды дагы тейлейм да. Анан жанагындай жумуш жок дегендерге айтар элем, эми түшүнүп баргандай да, бирок баары эле баягы ак жакачан болуп эле иштегиси келип калганда, пайгамбардын хадиси бар да, кайсыл жумуш сиңимдүү жана жугумдуу болот дейт да, маңдай тери менен жана тамак акысы менен тапкан. Замирдин массажын көрө элемчи. Мына мен кийим сыртынан эске укалап берейин, колуңузду мындай түшүрүп жатыңыз. Негизи жерге жасаган өзү бул массажистке да, массаж алып аткан адамга дагы негизи ыңгайсыз. Азыр сиз денеңизди бош таштаңыз, ада дегенде мен сиздин сөөктөрүңүздүн, денеңиздин абалын бир сыйпалап көрөйүн. Мен сыйпалаа менен билем да, сиз денеңизди бош таштаңыз. Столдо көп отурам да, жана аудио китептер. Бош болуңуз, мына да дене. Мына көрдүңүз, катып калган. Мына көрдүңүз, жийип атат. Азыр бисмилла. Желке тырышып, ар куюп калыптыр. Анан кийин ошо мага келип массажга жазылыңыз. Сизге 50% арзандатуу менен жасап беребиз. Мен өзүм массажист болуп иштегенде мага ушул мен ооруканада иштейм, анан алар айтат да, мен ар кандай жеке клиникаларга алдым, аякта бир массаж 2000 сом экен. Баланча курортко барып алдым, түкүнчө ал жерде кореец экен, бул жерге барса ал жерде бир украинец жасайт экен, мен укмуш экен, императорский массаж, анан тимеле каганский массаж деп, анан точечный массаж деп айтат да. Мен эмнени айтам? Ооба, массаждын көп түрү бар, бирок баары эле такалып келип эле классический массаж келет. Анын түпкү теги классика эле. Мен мына ушуну жасадым. Ошол курорттордон, санаториялардан, жеке клиникалардан алгандар деле келип айтты мага, Замир, сенин массажың алардыкынан эч кандай айырмасы жок экен. Тескерисинче, сен бул жерде мындай баасы да сеники мындай жакшы экен, мындай. Анан кийин жасаганың да жакшы экен деп мага рахматын айтып, ыраазы болуп, ошо батасын берип кеткен учурлар болот. Ушу мен эл менен иштеп, элдин ушу ден соолугуна кам көрүп атканым үчүн, ошо өзүмдүн ушу салымын кошуп атканым үчүн абдан бир ыраазымын да. Эми мына ушул остеохондроз, остеопороз болуп ооруп, жана белинен жабыр тартып калгандар бар да, бутун чойдуруп алгандар болот. Массажга андан кийин мисалы кол сындырып алганда, мындай айтканда после травмы дейт орусча, жаракат алгандан кийин болот. Жанагындай сиздей болуп, сидячий образ жизни деп коет го, бир орунда отуруп, жон уюп, желкеси таалап, азыр ушундай болуп калбадыбы? Мына ушундайлар. Анан эми азыр бизде негизи эле өзү жашоодо азыр жашообуз пассивный болуп кетти да. Анткени мурда баары билесиздер да, баары ар дайым кыймылда иштеген болгон, азыр эми баары эле жалкоо да. Анан гиподинамия болгонго байланыштуу азыр мындай айтканда ар бир экинчи адам эле массажга муктаж болуп калды да. Бирок биз эми мындай клиника көрсөткөн боюнча оорулардын баарына эле, бардык түрүнө эле массаж жасай беребиз. Азыр мына жүрүңүздөр, мен сиздерге кухня деп коет го, бул ашканабызды көрсөтөйүн, жүрүңүздөр.
мына бул биздин ашкана. Мына бул жерде мен эмне жайгашканын баарын билем. Мына бул өзүмө ылайыктап алгам. Бул жерде мына мен микроволновка, бул жерде духовка, мына мен аны көп учурда келинчегим пайдаланат. Анан мына бул жердин жарыгын күйгүзүп коеюн. Мына мен суу ичип алайын, суу сап. Ушу негизи көп айта берет да мага келгендер, массажга келгендер деле айта берет да, көз азиздер кантип тамак ичишет, алар кантип тиги кашыкты кармашат деп элечи. Анан мен айтам, кадимкидей эле ичебиз, кадимкидей жейбиз деп. Мына биз мен өзүмдүн кухнямда мынакей кайсыл жерде эмне экенин баарын жайгаштырып алгам. Мына бул жерде биздин бул холодильник турат. Өзүңөр көрбөдүңөр, бул мен лоджияны кеңейтип койгом да. Мына бул жерде бул мына үй бүлө менен отуруп мен бул жерде чай ичебиз. Мына азыр балам бул жерде отурган турбайбы. Мына мен өзүм чай койгондо да ушу кээ бирөөлөрү мына эмерээк болсунчу, баягы эмерээк болчу мен көрсөтөйүнчү. Мынакей буларды мындай алып коем, сыйпалап баарын мына кармап. Анан мына бул чайнек, мына электрочайнек удобный болуп калбадыбы. Мен азыр силерге ошо кантип ушу кээ бир ушуларга көргөзөйүн да. Мына ичиндеги эскерсең сынчайгып мынакей. Мына мен бул жерде мына суу толтурамын дагы. Суунун толгонун мен бияка колуна бир аз четине колумду салып коем. Суу толгонун ошентип билем да себеби. Анан мына алып келип мен бул жердин баарын өзүм билип алгам да өздөштүрүп. Бирок азыр көрбөйт экенсиң да, Ооба, аны мен колду четине салып билем. Анан так, мына бул жерде бул оңой да, мына мындай коюп, анан мына бул жерде бул кнопкасын басып коебуз. Эмне оорчулугу бар мына. Өзүңүздөр көрбөдүңүздөр, менин үйүм бир бөлмөлүү батир, эми Кудайга шүгүр жоктон көрө жогору, мунун баары да жакшы. Эми мен ушул учурдан пайдаланып айтар элем, мен ушу кулагым чалды, ушундай көп узакка мөөнөткө ушундай атайын компаниялар, ушу кооперативдер чыккан экен. Ушу Ихсан, Келечек, Ак үй деген. Анан ошолордон ошо бир жарым мыңбы айтор бир канча бир пайызын берсе, анан кийин аны бир 10 жылга чейин берет деп уктум да. Ошондуктан мен ошо эгер ошонун өкүлдөрү көрүп аткан болсо, мен сурар элем, балким ушу мага окшогон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да ошол бир кандайдыр бир балким пайызы, үстөк пайызы жеңил болобу, же бир мындай бир өзүнүн бир жеңилдиктери барбы, же кандайдыр бир шарттары барбы мүмкүнчүлүк. Ошондой болсо, бул ушу үйүмдү кеңейтип кеткенге аябай бул менин чоң кыялым да, азыркы максатымдан. Анткени мына балдарым чоңоюп атат. Анан үйдү да кеңейтип, мен дагы ушу толук кандуу башка Кыргыз Республикасы жарандарындай мен да ушундай бир өмүр сүргүм келет да. Өзүмдүн мисалы үйүм 3 бөлмөлүү болсо, 1 бөлмөлүмдө мисалы массажный кабинет кылып алсам деп да кыялданам да ошогочу.